Кыргыздын кылымдардагы аты калган чыган журналисти маркум Улан Эгизбаевдин жубайы Сапаргүл Абдинабиева жеке баракчасы аркылуу кайын энесинин туулган күнү менен куттуктап, жолдошун эскерип жазган билдирүүсү бүт кыргыздын көзүнө жаш тегереткен. Улан, сиздин гүлдүү жолугуңуздун четинен чыгып турган ак аралаш чачыңызга дайым көңүл бурчу. Бизди деп түшкөн деп өзүн кээде күн өлөсө да керек. Ал эмес бир жолу үйгө конок келерден бир күн абдан даярданып, акыркы жумуштары катары түнкү 12-де сиздин чачыңызды боеп бергенин мага сыймыктана өзүнө ыраазы болуп айтып бергени бар. Көп жыл болду ага. Азыр деле бул окуяны такай сиздин чачыңызды боегондо эстейбиз, жашайбыз. Албетте, менин боегонум кайдан окшосун, четинен чыгарып калпсыз кыймылдап боесом керек. Улан сыяктуу жипке тизгендей эмес. Анын артыкчылыктарынын бири ушул болгондур. Бардык иштин майын чыгара жасаганы, барына көңүл буруп турганы. Уланга байланыштуу окуяларды жөн эле сүрөттөп келесам да, көп жакшы сапаттарын өзүнөн өзү эле ушинтип айтыла берет. Бүтпөйт дагы. Ушундай уулдун сыймыктуу апасы канчалык жагымдуу, кандай аял тууду экен лелиндей уулду деген сөз сиздей апаларга айтылат. Мунун кезегинде Уландын өзүнө да айткам, тоз сүйлөп жатып. Анткени ал жалгыз болгону менен миңге тете уул кылып тарбиялаган атам экөөңүздөр. Улан Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда Ысык көлдөгү Аккун пансионатында эс алып жүргөн кезде сууга чөгүп күтүүсүз каза болгон. Эгизбаевдин көзү өткөндөн кийин 3 айдан кийин уулу жарыкка келген. Достор, чоң кемин өрөөнүндөгү Тар суу айылына кетип атабыз. Мына өзүңөр көргөндөй ат араба биякта. Сапаш экөөбүз менен Каражан экөөбүз тойго даярдык көрүп, сиздерге мындай сюрприз болсун деп видео тартып атабыз. Эми ретро love story. Биздин жаныбызда мына биякта какылдап биякта Токтосун Шамбетов айтылуу Токожан кетип атат, ар жакта Алишер, биякта Азиз мына биздин аксакалыбыз, продюсер Улан Асаналиев мына өзү, айтылуу режиссер мына. Буюрса кызыктуу болот деп ойлоп атабыз.